Мына ушул бизге мурас калган биздин бүгүнкү күндөгү күнөстүү мекенибиздин чыпчыргасын коротпой сактап туруу, ага камкордук көрүп туруу бүгүнкү күндөгү биздин мойнубуздагы чоң бир жоопкерчилик экенин ар бирибиз сезишибиз керек. Ооба, туура. Жогоруда биз Алык Усмоновдун калемине таандык Шамшыбек Өтөбаевдин «Сен ооруба, мен ооруйн ата жүрт» деген чыгармасын укпадыкпы? Алыкул акындын калемине таандык ошол нечен деген ырлар бар. Биздин мекенибизди сүйүүгө чакыра турган, табиятка таттуу мамиле кыла турган чакырык жасаган ырлары арбын. Алардын баягы көбүрөөк басымдуусу Ысык көлгө арналат эмеспи? Ооба, анткени Ысык көл эң жакын жолдошу экендигин ырларында дагы баса белгилеп келген. Ошол акындын жолдошу болгон Ысык көл канча деген адамдын сүйүүсүнө, арзуусуна айланган кереметтүү биздин жерибиз. Эми мына ошол Ысык көлгө болгон камкордук жөнүндө сүйлөйлүк. Туура. Анда бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын башкы инспектору Нурбек Орозбаев мейманда. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын биоресурстарды көзөмөлдөө башкармалыгынын ага инспектору Талант Иманкулов агаларыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Мына ушул бир жылдын жүзү болуп калды окшойт. Бизге эң бир кубанычтуу, бизди сүйүнткөн кабар бул Ысык көлдү тазалоо иштери, Ысык көлгө кам көрүү иштери болуп атат. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык мына ошол токтомдун негизинде жүзөгө ашып аткан бир чоң иштердин бири. Ал үчүн ар бир ошол ишке салым кошуп аткан кызматкерге жалпы кыргыз эли ыраазычылыгын билдирип аткан кез. Эми көлдөн чыгарылган торлор боюнча сүйлөйлү. Канча деген тонна торлор чыгып, буга чейин көлдүн түбүндө жатып, эмне деген гана зыяндарды алып келди. Бүгүнкү күндө ошонун баардыгы тазаланып атат, Кудайга шүгүр. Азыр эми көлдүн баягы канча аймагы тазаланды, канча тонна тор чыкты, дагы барбы, ушул сыяктуу суроолорду тегеретесиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура айтасыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурбек Жапаровдун 22-жылы чыгарылган Ысык көлдүн экологиясын коргоонун кечиктирилген чаралары боюнча жарлыгы чыгарылган. Ошо жарлыкка ылайык 2023-жылга ала турган болсок, министрлик тарабынан бул 54 миң, дээрлик 54 миң метрден ашык тор жыйналды. Бул деген айтып 50 километрден ашык тор бул жаратылыш ресурстары министрлигинин тарабынан көлдөн чыгарылды. Канча жылдан бери жаткандыгы аныкталабы, аныкталбайбы тор? Ал аныкталбайт. Ошол айтор көп жыл. Айтор көп жыл жатат да. Айта кетчү жатай ошол көлдөн чыгарылганы ошончо тор болуп атат бүгүнкү күндөчү. Андан тышкары Ички иштер министрлиги менен да чоң иш алып барып атабыз биз. Ички иштер министрлиги менен чоң иш алып барып, ушу тор сатуулар боюнча саткандарын да алдын алып эме кылып атабыз дагы. 4 тоннадан ашык 23-жылга 4 тонна балык улоочу торлордон 4 тоннадан ашыгын биз измат этип алып, жок кылдык да, жарак абалга келтирилди. Демек 4 тоннадан ашык тор бүгүнкү күндө көлгө салына элек деле жок. Салына элек деле жок кылынды. Салынган бул 50 километрден ашык дээрлик, 50 километрден ашыгы жыйналып алды да көлдөн. Эми мындан ары эгер көлгө тор салгандар кармалып калса, билинип калса, эмне чаралар көрүлөт, кандай жазалар? Бул бүгүнкү күндө министрлик тарабынан эмеге укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөр киргизилип атат. Андан сырткары 2013-жылы кабыл алынган биздин токтом бар эле, 224-токтом деп, ошо жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирилген зыяндын көлөмүн эсептегенчи, бул дээрлик 13 жылдан ашык жартылбай келген да 2013-жылы болгон. Ошону биз бүгүнкү күндө кайра иштеп чыгып атабыз, жаңыртып. Бүгүнкү жашоо шарттын деңгээлине жараша дагы эме кылып чараларды катаалдаталы депчи. Буюрса бүгүнкү күндө көп иштер аткарылып атат. Бул болсун. Эме боюнча. Укук бузууларга чара көрүү боюнча. Биз жарандарыбызга дагы айтып кетилик. Мыйзамсыз Ысык көлүбүздүн абалына тез таасир эткен жагдайларды
жаратпайлы өзү. жаратпайлы дегенгечи. Эми ошол эле учурда биздин Берметте болгон көлүбүзгө саркынды суулар дагы зыянын тийгизип келет. Ошол багытта кандай иштер жүрүп жатат? Саламатсыздар. Бул 131-чи Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын аткаруу максатында биринчиден ошо Ысык көл областында жайгашкан ден соолукта чоңдоо пансионат, санаторийларды, конок үйлөрдү биринчи инвентаризация жүргүзүлгөн. Бул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүлгөн. Инвентаризациянын жыйынтыгы менен Ысык көл областында 2023 жылга 1127 объект катталган. Алардын 126сы өздүк саркынды сууларды тазалоочу курулмасы бар болсо, 160ы башка саркынды сууларды тазалоочу курулмаларга кошулган, же болбосо борбордук канализацияга кошулган ишкана бар болгон. 841 бул өздүк саркынды сууларды тазалоочу курулмалары жок, башкаларга кошулган эмес да. Бул ден соолукту чыңдоо борборлорунун көпчүлүк аймагы бул Ысык көл районунда жайгашкан. Бул 850ге жакыны ушу Ысык көл районунда. Өзүңүздөр билген Боз-Тери, Чолпон Ата шаарында. Буларды азайтыш үчүн азыр Балыкчы шаарында, Чолпон Ата, Караккол шаарларында борбордук саркындуу сууларды тазалоочу курулмалардын реконструкция иштери болуп атат. Буюрса Балыкчы шаарыныкы 60-70% бүтүп калды деп атат. Анан бул жарлыкты аткарылышы боюнча дагы биз кызмат тарабынан көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүп, 70ден ашык саркындуу сууларды тазалоочу курулмаларды мониторинг жүргүзүп, эффективдүүлүгүн аныкталды. Туура эмес иштегендери аныкталган боюнча атайын административдик штраф салынып, айлана чөйрөгө келтирген зыяндары боюнча доолор коюлду. Бул жарлыктын аткарылышы боюнча дагы министрлер кабинетинин 322-чи тескемеси чыккан. Бул тескемеге ылайык ден соолукту чыңдоо борборлору 1 жылдык атайын паспорт алышы керек болчу. Бул паспортту берүүнү ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Ошого ылайыктуу президентибиздин Ысык көлдөгү өкүлчүлүгү өзүнүн тескемеси менен атайын паспорттун негизин типтүү формасын даярдап чыгып, ошо бекитилген тескемеге ылайык. Бул паспортту алуунун 4 талабы бар болгон. Буга паспорт алыш үчүн биздин министрликтен атайын ошо объектинин даярдыгы жөнүндө актысы, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын актысы, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн актысы. Анан ошо менен эле кошо президентибиздин 2022 жылы 13 майында 150 жарлыгы чыккан. Ошо жарлыктын талаптарын аткарган объектилерге ошо паспорттор берилген. Бул паспортторду алууга 278 объекти кайрылган да. Алардын 256-сына биздин министрликтер тарабынан жана жогоруда атылган актысы толтуруп берилген, даярдыгы тууралуу. Анан бирок ошолордун ичинен 168-ине гана 2023 жылга паспорт берилди да. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан. Анан мындан сырткары дагы атайын саркындуу сууларды тазалоочу курулмаларды курган республиканын аймагында фирмалар бар. Ошолор менен чогулуштар өткөрүлүп, кандай шарттар менен куруп бере аласыздар, алардын дагы элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, элге ошондой иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Жакшы. Эгер мына ушул быйылкы жылда да Кудай буйрса жаз келери менен эле быйылкы туристтик сезонго даярдыктар башталат Ысык көлдө. Ошол эле сиз айтып аткан санаторий, эс алуучу жайлар, дагы башка жерлердеги бул багыттагы тартип бузуулар кайра катталса, аларга кандай административдик чаралар болот? Административдик чаралар ошо бузууга жараша өзүнүн бекитилген немелери бар. Анан жана доолор деп атпайбызбы? Бул келтирилген зыянга жараша, бул 559-токтом менен бекитилген атайын форма бар. Ошо менен эсептейбиз келтирилген зыянга. 2023 жылга 300.500 сом административдик айып салынды. Андан сырткары айлана чөйрөгө келтирген зыян боюнча 4.878.000 сом доо коюлду да, айлана чөйрөгө келтирген боюнча. Бул боюнча да өндүрүү иштери жүрүп атат. Анан термалдык, минералдык суулар деп коет, жылуу суулар.
ошол боюнча текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен атайын талаптар коюлган, могу экологиялык мыйзам узулдардын талаптарына аткаргыла деп. Аткарбаган ишканалардын лицензия алышат атайын министрликтен. Ошол лицензияларын жокко чыгарып, уже 3 лицензия жокко чыгарды 23-жылда. Анда сырткары 8 саркындуу сууларды тазалоочу курулманын иштетүүсү чектетилди. Берген көрсөтмөлөрдү аткарып, кайра өзүнүн иштөөсүнө кирген 4 саркындуу суулар өзүнүн техникалык мүчүлүштөрүн жоюп, кайра ишке киргизилди. Мына биз ысык көлдү саркындуу суулардан тазалоо, торлордон тазалоо жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Анан көлдү дагы эмнелерден сакташыбыз керек? Дагы биздин жарандар көлдү сактоого кандай кол сунуш керек? Көлдү сактоо боюнча дагы полиэтилен пакеттери боюнча да чоң иштер жүргүзүлдү былтыркы жылы. Атайын жөө жүрүштөр өткөрүлдү. Мамлекеттик эмес МПО деп коебузбу? Ошолор атайын чүпөрөк баштыктарды даярдап беришип, магазиндерге таратылып, магазин дүкөндөрдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ушундай тыюу салынды. Мындан кийин сатылбаш керек. Сатылса кандай бир чараларды колдонуу, административдик азыр өзгөртүүлөр киргизилип атат. Эгер сатылып болсо административдик чаралар көрүлөт, аныкталган фактылар боюнча. Анда сырткары көлдүн тегеретеси боюнча ошо полиэтилен баштыктарын урунбоо боюнча атайын көрнөк жарнактарга, баннерлерге информация жазылып атат. Жакшы. Быйылкы жылга дагы пландалдыбы көлдү торлордон тазалоо боюнча? Албетте быйылкы 2024 жылга дагы тынбай иш аракеттер жүргүзүлөт. Министрлик тарабынан бүгүнкү күндө 4 пост орнотулган. Стационар. Ушул ысык көлгө торлор менен балыкчылардын кирүүсүнө каршы көзөмөл посттор орнотулуп 24 саат бою көзөмөлдө турат да. Жакшы. Алып чыгарылган торлор менен көл тазаланды десек болобу же дагы деле жаткан торлор бар деп айтасыздарбы? Бул эми бүгүнкү күндө дагы бар да. Бул министрлик дагы ишти улантыш керек. Балык эми 22-21 мурдагы жылдарга караганда министрлик тарабынан жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаралардын жыйынтыгында толук кандай айталам, 90%га чейин мыйзамсыз балык улоону токтото алдык да бүгүнкү күндө 90%га чейин. Бирок ысык көл чоң экен, Кудайга шүгүр. Дагы деле бир ар кайсы эмелерден аймактардан чыгып калып атат да. Болбой элечи. Жарандарыбыздын ошол эмесинен болуп атат. Жоопкерчилигинен болуп атат. Кайдыгерлик мамилесиненчи. Ошондуктан биз жалпы жарандарды чакырабыз, жалпы жарандарды ушу ысык көлгө деги эле бул экология, жарыктык кармагына аяр мамиле кылууга чакырат элек да. Туура. Ошол эле көлгө түшүү маданияты дагы, көлдүн тазалыгын сактоого абдан жакшы таасирин тийгизет да. Ошондуктан эң оболу дегенде биз ошол маданиятты дагы сакташыбыз керек. Рахмат айталы сиздерге маалыматыңыздар үчүн. Буюрса 24-жылга дагы пландалып аткан бардык иштер жогорку деңгээлде аткарылып, көлүбүз Кудай буюрса жаркырап бир тазалыгын өз деңгээлинде сактап калса экен деген тилекти айталы. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ысык көлдү тазалоо боюнча, сактоо боюнча маегит жүргүздүк. Эми ар бириңиздерден өтүнүч, Кудай буюрса жай келсе, ар бирибиз ошол жака барабыз. Ошон үчүн көлдү таза кармаганга салым кошолу. Ал эми бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары